2016 жылы 9 айга биздин борборго 4159 үй бүлө кайрылган болсо, 2017-жылы 9 айга 4519, 2018-жылы 9 айга 4532 үй бүлө кайрылып отурат жалпысынан. Анын ичинен эркектердин кайрылуусу 2016-жылы 9 айга 4060 болсо, 2017-жылы 4645, 2018-жылы 5027 үй бүлө кайрылып атат эркектер. Тукумсуздук боюнча, эркектердин тукумсуздугу боюнча 2017-жылы 791 эркек кайрылган болсо, 2018 9 айга 825 кайрылып атат. Жалпы эсептегенде 34 эркекке былтыркы жылга салыштырмалуу көп. Тукумсуздук бул жылдан жылга көбөйүп баратат. Анын эң негизги себептеринин бири бул биздин жалпы экологиябыздын бузулушу, тамак ашыбыздын сапатынын начарлашы, анан кийин баягы эркектердин өзүндө ушул ден соолук боюнча, анын ичинде жыныс органдардын ден соолугу боюнча маалыматтыгынын өтө аздыгында болуп эсептелип атат. Экономикабызга байланыштуу эркектер өзүнүн ден соолугун карабай өтө татаал шарттарда иштеп атышат. Башка мисалы кийим кечек алган болсо, машина алган болсо дагы ал эркектер өзүнүн ден соолугуна эч такыр карабай, ушундай көңүл маалымат жоктугунун эсебинен тукумсуздук жылдан жылга көбөйүп баратат. Дагы бир өзгөчө басым кое турган маселе бул 15 жаштан 30 жашка чейинки жалпы эле Кыргызстандын өспүрүм эркектери же тамеки тартат, же насвай чегет, же болбосо кальян чегет, же болбосо пиво жана башка ичимдиктерди ичишет. Биз мындай кичине талдап көрдүк. Ошол 15 жаштан 30 жашка чейинки өспүрүмдөрдүн 75-80% ушул нерселерди колдонот да. Эң негизги басым кое турган нерсе ошол жаштардын ошол нерселердин, зыяндуу адаттардын организмге канчалык деңгээлде жабыркатып таасир этишин билбегендикте. Ошол жашоодо эмне пайдалуу, эмне зыян билбегендикте. Акыркы мезгилде насвай чегүү модага айланып баратат. Мына биз сурадык, бүгүн эки жигитти сурадым Кадамжайдан, Баткенден. 6-класстан баштап бирөөсү насвай тартат, күнүнө 10-15 жолу. Анан баягы уруктугун текшерип келгенде спермограммасында бир штук урук жок. Анын ою боюнча насвайдын такыр зыяны жок. Себеби айланасындагы коло кошуналар, дос чорлор баары эле насвай чегип балалы чакал болуп атпайбы деген көз карашта ал да 6-класстан баштап чеккен. Өсүп аткан мезгилде насвайдын составындагы өтө зыяндуу уулуу заттар урук чыгара турган клеткаларды талкалап, урук чыкпай калат, спермазоидтер чыкпай калат. Андан кийин дагы бир жигит 4 жылдан бери бала болбой атат деп кайрылды Кадамжайдан. Анын да уруктугу проценти өтө аз. 30%ке да жетпейт. Анын ою боюнча, анын көз карашы боюнча деле ушундай. Насвайдын зыяны жок, такыр. Себеби баары чегиле жүрбөйбү дейт да. Эң көп ушул насвай таасир этип атат. Себеби насвайдын составындагы мышьяк, кадмий, метанол жана башка 10дон ашык организмге өтө уулуу заттар бар. Ошол бир эле насвай тартканда ошол эркектердин сперматозоидтердин 90-95% кыймылсыз болуп калып атат. Эгерде бир эркек күнүнө 10-15 жолу насвай чеккен болсо, ал 2-3 жылда уруктугунун проценти 30%тен төмөн түшүп кетет. Андан кийинки дагы басым кое турган маселе бул кальян. Биздин баягы эс алчу жайларда, кафелерибизде кальян чеге турган бөлмөлөр, кальян атайын бөлүмдөрү ачылып атат. Мен дайым эле айтып жүрөм, Бишкектен, КТРден
бир көрсөтүү болду. Бир жаңы ачылган кафе. Анан администратордон журналист сурап атат. Бир залына кирсе, өтө чоң зал, бир 20 чакты стол кальян менен турат, жасалгалап. Эмне үчүн сиз мындай кылдыңыз десе, администратор жооп айтат, жаштардын азыркы требованиясы ушундай. Жаштар келип кальяныңыз барбы деп сурайт дейт. Ал жаштар кайсы? Ошол 17-18 өспүрүм жаштар бар. Алар кальян чеккенден кийин кальян зыянсыз деп ойлойт. Биз бул жерде отуруп сураганыбызда баары эле зыяны жок деп алган. Кальяндын эч кандай зыяны жок. Алардын ою боюнчачы жок. Ал деле насыбайда таасир этет. Аябай зыян. Дагы бир практиканы айтып өтөйүн. Жаңы үйлөнгөн жигит, 21-ге чыккан жаңы үйлөнгөн жигит, 1,5 айдан бери нике түнүндө аялы менен кошула алган жок. Шаардагы бүт борборлор, медициналык борборлорду кыдырып келишиптир. Кагаздары толтура, психдиспансерге барышыптыр, молдосуна да барыптыр, городской ауласына бүт больницалар калбаганан бизге бирөө тааныштары жетелеп келди. Себеби бизди көбү билбейт да. Анан сурап отурсам, ал жигит ичимдик ичпейт, тамеки насыбай чекпейт, пиво, арак, эчимсе чекпейт, эч жакка барбайт, таптаза да, эч жери оорубайт. Акырын сурадым, эмне кыласың? Бош мезгилде досторуң менен анда мындай досторум менен кеч дискотекага барабыз. Андан кийин эмне кыласың? Кальян чегебиз дейт. Канча күн неделесине канча жолу болсун сен күнүнө, кээде күндө, кээде черезден 4-5 жолу неделесине кальян чегет. Анан ата-энесин чакырып алып отургузуп анан айттым, ол уулуңуздун диагнозу кальян причинасы. Азыр мен муну чекпе деп жөнөткөн менен достору жетелеп чыгып кетет, дагы кальян чегет. Рецепт ушул, леченияси ушул. Бул жигитти 10 күн үйгө камам. Эч жакка чыгарбам. 10 күндөн кийин кайра келесиз, бир витамин жазып бердим. Эмне болду? Результатын айтасыз. 10 күндөн кийин атасы келди, жакшы результат, бүттү, нике түн аткарылды. Мына биздин ушу 2017-жылга ошондой нике түндү аткара албай кайрылгандардын саны 23 үй бүлө болду. Бир эле мага кайрылганы. Статистика боюнча. Кайрылбай башка медициналык мекемелерге кайрылгандар канча болот? Шаарда бир 20-30 мекеме болсо, ар бирине 10дон кайрылганда деле 250-300 үй бүлө бир жылына нике түнүн аткара албай атат. А бул статистика илгери 95-жылдары өтө аз болчу. Жылына 2-3, 4, 5 кайрылышы мүмкүн эле. Азыр көйдү. Мунун да себеби эмне? Себеби ушул. Жанагы организмге эң зыяндуу нерселер бул багы. Тамеки, насыбай, кальян, спирт ичимдиктери, анан кийин жанагындай мобилдүү телефондор, телевизор и компьютер. Дагы бир басым кое турган нерсе, шаарда багында компьютерный клубтар көбөйүп кетти. Кирсең ошол жерде жалаң өспүрүм балдар отурат. 12-13 жаштан баштап именно бойго жете турган мезгилде анан 20-25 жашка чейинки балдар отурат баарында. Алардын ден соолугу эмне болду? Биз көп балдарга айтам, мен помидор эксек дагы базарга түшүп, помидордун көчөтүн тандап туруп, эң жакшысын алып туруп, анан кийин эгебиз. Помидор жакшы түшүм ала эле депчи. А бирок биз адам болуп туруп, ошол бала эркек үйлөнүп атып, ошол өзү үйлөнүп, келечектеги укум тукум таза болсун деп ойлобойт да. Мына өнүккөн мамлекеттердин катарына Германия кирет деп дайыма айтам. Германия бизден 40-50 жыл алдыда болсо керек кеминде. Алардын эң негизги өнүккөн себеби аларда пландоо өтө күчтүү экен да. Эң аркада калган немец кеминде 1 жыл ден соолугун карап, тамеки чекпей, спирт ичимдиктерин ичпей, 1 жыл спорт менен алектенип, чуркап, андан кийин 1 жылдан кийин анализдерин тапшырып, анализдери баары жакшы чыкса, анан кийин бала күтөт экен да. Бала төрөлгөндө иммунитети күчтүү, гени, каны таза, чың бала төрөлөт экен. Ал садикте, мектепте оорубай, сыркабай, жакшы өсүп, жетилип,
билим берсе, бир акыл берсе, аны дагы мээси жакшы кабыл алып, чындап эле мамлекетти өнүктө турган жакшы, таза, ден соолугу чың адам чоңоюп өткөн да. А бизде болсо тескерисинче. Бизде наоборот баягы нике түндө дос жолоосу для храбрости деп туруп 100 грамм коньякты берип, ЗАГС болуп атса, ЗАГСта пивону салып, арагын кошо ичип, анан кийин нике түнгө кирип кетип. Ошол мезгилде кокус аялдын баягы күндөрү туура келип кабыл алып калса, бала төрөсө биздин көз карашка кол путу бар бакырып кыйкырып төрөлө берет экен. А бирок анын иммунитети, айлана чөйрөгө болгон коргоо реакциялары баягы неместин баласына салыштырганда бир топ эле аз болот экен. 5-6 эсе аз болот экен. Ал садикте ооруй берет экен, бирөө түшкүрүп койсо ооруп жугат экен, бирөө жөтөлүп койсо кирип жугат экен, кичине шамал өтсө шамалдап калат экен. Анан билим берсе дагы мээси анчайын кабыл албай калат экен да. Ошону биздин жаштар түшүнбөйт. Ошолордун эсебинен тамак ашыбыздын да начарлыгынан, багындай тамак ашыбызды да бүт багындай теплицадан, же болбосо багындай азот, селитралар кошулган тамактар өтө көп келип атат, нитраттар менен, искусственный тамактар. Ошолордун эсебинен да урук клеткалары, спермазоидтер слабый болуп атат. Ошонун эсебинен да тукумсуздук көбөйүп баратат. Андан сырткары дагы айта турган нерсе, жыныс катнашы аркылуу жугуучу оорулар көбөйүп баратат. Ал тууралуу дагы